Балдар, силер өзүңөр билгендей эле, күз жылдын өзүнчө бир кереметтүү маалы болуп саналат. Бул маалда мээлүүн алкактуу өлкөлөрдө асман көк-мөк болуп, табы кайта түшсө да күн жаркырап тийип турат. Ал эми түнкүсүн аба салкын тарта баштайт. Канаттуулар чогулуп, узак сапарга учууга даярданып жаткансыйт. Асманда кээде кара булут каптап, жаан жайт. Дөбө бетин бербей өскөн токойлор күн өткөн сайын боек дегенден түркүн түсүнө боелот. Мала сарыдан чымкый сарыга, кызгылтымдан кара кочкул түскө өтүп боело берет. Абада өзгөчө күзгү жыпар сезилет. Жаңы чабылган чөптүн жана кып-кызыл болуп пышкан алмалардын жыты абада каалгыйт. Табият өзгөчө түстөргө боелуп, ак-кара түстөгү кыштын алдында мактанып жаткансыйт. Бул арада күздүн бардык көркөмдүүлүгүн көрсөтүүгө арналган коштошуу карнавалына окшошот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ал абалды, адамдарды, айлананы жана башка нерселерди сүрөттөө. Сабагыбыздын максаты менен таанышабыз, балдар. Ал абалды сүрөттөөгө үйрөнөбүз. Кабыл алуубуз, эске сактообуз калыптанат. Кыргыз тилин сыйлоого, сулуу жазууга тарбияланабыз. Адамдардын ал абалын сүрөттөөдө сырткы келбети, тулку бою, кыял жоругу, баскан турганы, кийген кийиминен баштап анын ар кыл турмуштук кырдаалдардагы психологиялык ал абалы, ички эмоционалдык сезимдери жана башка нерселери көркөм сөз каражаттарынын жардамы менен сүрөттөлөт. Ал эми айлананы сүрөттөөдө жаратылыштын кооздугу, пейзаж, кубулуштар, табияттын ар кыл көрүнүштөрү, бизди курчап турган буюмдар, турак жай, мекеме, ишканалар сүрөттөлөт. Турак жайларды сүрөттөөдө статистикалык маалыматтар менен бирге сүрөттөлөт. Келгиле, балдар, китебибиздеги 48-көнүгүү менен таанышабыз. Сүйлөмдөрдүн кайсынысында адамдарды, ал эми кайсынысында айлананын ал абалы сүрөттөлгөнүн табат экенбиз. Ар бир сүйлөмдү кылдаттык менен окуп чыгып, дептерибизге белгилейбиз. Балдар, бүгүнкү сабактын максаттарына жеттик деп ойлойсуңарбы? Тагыраак айтканда, тема боюнча мисалдарды келтире аласыңарбы? Алган билимдериңерди турмушта пайдалана аласыңарбы? Жана дагы тема боюнча берилген көнүгүүлөрдү туура так аткара аласыңар деп ойлойм. Жогорудагы суроолорго биз ооба деп жооп берсек, балдар, демек биз бүгүнкү сабагыбыздын максаттарына жеттик деп ишенем.